Шайыр би ансамблинин түзүлгөнүнө 3 гана жыл болгон. Аз убакыт болсо да бул би тобу көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Алсак Москва, Санкт-Петербург жана Алматы шаарларында өткөн кароо сынактарда алдыңкы орундарды багындырууга жетишкен. Прошел концерт. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборунда болгон номер 6 мектеп гимназиясынын окуучуларынын өнөрлөрүнө күбө болдуңуздар. Бардык балдар абдан таланттуу. Биз балдарга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенге аракет кылабыз. Бир гана билим эмес, чыгармачылык жагына да багыт беребиз. Келечекте балдар бактылуу болушун каалайм. Шайыр би ансамблинде 600гө жакын бала өнөрлөрүн тартуулап келишет. Алардын тартуулаган концерттерине ата-энелери сыймыктануу менен катышып, балдарынын ийгиликтерине кубангандыктарын жашырышпайт. Бул группага киргенден бери анын сабакка болгон кызыгуусу, вообще жашоого болгон көз карашы өзгөрдү. К которому мы стремились. Концертибиз абдан жакшы өттү. Биз аракет кылган ийгиликке жеттик. Мен ойлойм, келечекте дагы да өсөбүз. Мындай концертти байма-бай өткөрүп турабыз деп ойлойм. Эскерте кетсек, Шайыр би ансамблинин отчеттук концерти Кыргыз Республикасынын элдик мугалими Светлана Арстанованын жаркын элесине арналды. Ей исполнилось бы 80 лет. Светлана Арстанова абдан таланттуу адам болчу. Аны бардык окуучулар, мугалимдер жакшы көрүшчү. Эгерде көзү тири болгондо 28 апрель күнү 80 жашка толмок. Биздин окуучулар бул датаны эч качан унутпайт. Анын урматына окуучулар дил баяндарды, ырларды жазып келишет. Иш-чарада би ансамблинин жетишкендиктерине ардак грамоталар тапшырылды. Политическая патриотическая партия «Атажурт» выражает вам огромную благодарность за успешное воспитание подрастающего поколения. Номер 6 мектеп гимназия автордук окуу тарбия комплекси астында түзүлгөн Шайыр би ансамблинин жетекчиси өзүнүн окуучулары менен бүгүнкү иш-чарага кызуу даярдык көргөнүн кошумчалайт. Отчеттук концертте жалпысына 123 бийчи өз өнөрлөрүн тартуулашты. Мы ездили в город Санкт-Петербург на международный конкурс «Золотая Пальмира». Мы заняли 1-е место. Я получила золотую медаль. Пользуясь случаем, хотела передать привет своей тайнешке, своему Наташке, которые живут в Аше. Ансамблю «Шайыр» исполнилось 3 года. Ансамбль «Шайыр»! Айзат Курманбекова, Нурлан Мамытов, Нур Ньюс, Бишкек.